Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор. Мына эшикти ачып эле коеюнчу, жарыраак көрүнсүн. Бүгүн көптөн бери мен күткөн ушу Фабрик компаниясынан пичагым келди. Кыздар, мен 46 кийим 48 заказ кылдым эле. Ушу старая коллекция деп эки эле размер бар экен, 44 анан 48. 46 размерге мен 48 размерди кылып койдум эле. Мындай мага өтө свободно отурду. Мынакей турак. Аркасында монда вырез бар экен, кыздар. Мынакей жакшыраак көрүнсүн. Мынакей сиздерге көрсөтүп кетейин дедим эле. Эки эле штук калган экен. Мага кандай отурду, кыздар, билбейм. Немеси чоңбу деп, размери чоң эмес деп кыжаалат болуп атам. Нормальный элеби, кандай? Ушу видеомо комментарий жазып коюңуздарчы, кыздар. Мындай көтөргөндө, колду көтөргөндө мындай болуш керек дейт. Эки жеринде мындай карман бар экен, бирок бул жерде мындай карман жок экен, просто мындай ошондой типта экен да, мындай тигилген экен да, карманы барга окшоп. Карман жок экен бирок. Кандай, кыздар? Мына дал эми ушул жерде төп эле келишти. Кандай жарашты? Билбейм, өзүңүздөр комментарий таштап кетиңиздер. 44-ünü да кылып койдум, бирок 44-ünü алсамбы же ушул эле размер дегенирээк мага жакшы отурду. Отзыв таштап коюңуздар, кыздар. Ушул группалардан дагы отзыв таштап коюңуздар. Азыр мен группаларга таштайм. Бүгүн алдым, алып эле анан видеого тартып да. Фабрик компаниясына катталган личный кабинетке киргенден кийин товары деген жерди басып туруп, жакети деген жерди бассаңыздар, ушул нерселер чыгат. Мынакей, кыздар, мен оюмча нормальный эле окшойт да. 44 мага өтө эле кыска болуп кетет окшойт да. 44 мындай болуп калат да, кыздар, мындай болуп чип-чип калат экен да. 44 менимчечи. Мына кененирээк жакшы, кандай, кыздар? Отзыв күтөм сиздерден. Саламаттаңыздар. Мен сиздер менен Астра Сабирова болдум. Менин каналыма да катталып алсаңыздар, ушундан соң Фабрик компаниясындагы продукциялар менен таанышып турасыздар. Мен мындай кутумду көтөрүп, мындай бийрак кылып көрсөттүм сиздерге. Саламатта болуңуздар.